Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар кандай? Кече биз сиздер менен кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүндө темаларды өткөнбүз. Андан кийин ошол темага байланыштуу кылып үй тапшырма бергенмин. Мен ойлоп жатамын, ал үй тапшырманы сиздер аткардыңыздар деп, жана туура аткардыңыздар деп. Эмесе азыр сиздер туура аткардыңыздарбы же туура эмес аткардыңыздарбы биргеликте текшерип көрөлүк. Анда эмесе кеттик. Баягы деп туруп бул жакта бош орундук турат. Айылга кайра чуу салыптыр дейт. Демек бир адам келип чуу салыптыр. Мындагы сүйлөмдөгү бош орунду толуктоого кайсы варианттагы сөз эң ылайыктуу дейт. Анда эмесе ар бир вариантты окуп көрсөк: А. Ушакчы, Б. Кабарчы, В. Талоончу, Г. Дүрбөлөңчү. Эми бул сүйлөмгө ар бир сөздү коюп окуп көрөбүз, маанисин түшүнүп көрөбүз. Эгерде маанисине дал келип, кандайдыр бир түшүнүктү берип жатса, анда демек ал вариант туура. Ушакчы. Баягы ушакчы айылга кайра чуу салыптыр десек, ушакчылар билесиздер, бирөөнүн сөзүн бирөөгө жеткирип барган адамдар, бирок ушакчылар элди дүрбөлөң кылып чуу сала албайт. Демек, бул вариант азырынча туура эмес экен. Андан кийин кабарчы. Баягы кабарчы айылга кайра чуу салыптыр. Кабарчы дегендерди билесиздер, кандайдыр бир жаңылыктар болсо, ошону жеткире турчу адам. Демек, кабарчы өзү чуу салбайт. Талоончу. Талоончу деген сөздү дагы билесиздер. Бир нерсени көргөндө эле баса калып, ала калып, мен көбүрөөк алып алсам экен деп талай турган адамды түшүнөбүз, бирок бул дагы бизге дал келген жок. Эми Г варианты. Дүрбөлөңчү. Баягы дүрбөлөңчү айылга кайра чуу салыптыр. Дүрбөлөңчү деген сөздү кандай түшүнөсүздөр? Дүрбөлөңчү бул эми бир кенедей нерсени, жаман нерсени укса дагы аны аябай чоң кылып, ызы чуу кылып, элдин баарын дүрбөтүп, ушундай адамдарды биз дүрбөлөңчү дейбиз. Демек, бул жака дүрбөлөңчү туура келип жатат. Дүрбөлөңчү. Мына окуп, маанисин түшүнүп көрөлүк. Баягы дүрбөлөңчү айылга кайра чуу салыптыр. Туура болуп атабы? Ооба. Албетте Г варианты туура экен. Сиздер дагы Г варианты туура деп белгилесеңиздер керек. Эгерде андай болбосо, оңдоп коюңуздар. Биринчилерден эч нерсе болбойт. Чөкпөңүздөр, баарыңыздарга ийгилик. Достор, эми бүгүнкү биздин темабыз аналогиянын байланыштарынын түрлөрү. Демек, биз сиздер менен өткөнгү сабактардын биринде аналогиянын 7-8 бөлүктөрү бар деп айтып өткөнбүз. Алардын биринчиси себеп натыйжа байланышы деп өткөн болчубуз. Эми бүгүнкү биздин жаңы байланышыбыз бүтүн бөлүк байланышы деп аталат. Бүтүн бөлүк байланышы деген кандай? Мисалы үчүн, ар бир зат же болбосо түшүнүк же нерсенин бир бүтүндүгү болот, ал бүтүндүктүн бир бөлүктөрдөн турарын биз билебиз. Дал ошол бөлүктөр аналогия суроолорунда келет. Мындай аналогия байланышы бүтүн менен бөлүктүн катышы деп аталат. Мисалы айта кетсем, бакка жазып коеюн: бүтүндүк, бир нерсе бүтүн нерсе. Ал эми бул жакта бөлүгү, ошол бүтүн нерсенин бөлүгү. Мисалы, достор, сиздерге айта кетейин, бул маалыматтар сиздерге аябай керек. Жалпы республикалык тестирлөөдө кездешүүчү суроолордун бири болгондуктан сөзсүз түрдө иш дептерлериңиздерге жазып отуруңуздар. Сабактан кийин дагы өз алдынча даярданууңуздарга абдан пайдасы тиет. Мисалы үчүн, биз бүтүндүк катары мүнөттү алалы. Мүнөт. Бул бүтүн нерсе болуп жатат, мүнөт. Мүнөттүн бөлүгү катары эмнени айтсак болот? Биз албетте ооба секунд.
көңүлүңүздөрдү бул жака бурам. Мынакей бүтүндүк мүнөт болуп жатат. Ал эми ушунун бөлүгү секунд болуп жатат. Демек, эгерде бул жакта саат деген сөз жазылган болсо, сааттын бөлүгү катары анда мүнөт болмок, ал бул жакта мүнөттүн бөлүгү секунд катары каралып жатат. Кийинки мисал, куш. Кушту билесиздер, асманда учуучу куш. Бул куштун канаттуулунун бир түрү, куш. Куштун бөлүгү катары биз эмнени алсак болот? Эң негизгиси бул канаты болот, Биз канатты жок кушту элестете албайбыз. Демек, куш бир өзүнчө бүтүндүк болду, ал бүтүндүктүн бөлүгү катары канат каралды. Түшүнүктүү болуп жатабы? Бүтүн бөлүк байланышы деген ушундай. Дагы бир мисал үчүн, дагы бир бүтүндүктү ала турган болсок, араба. Араба. Араба дагы бул мындайча айтканда унаалардын бир түрү деп дагы атап кетсек болот. Араба эмнесиз жүрө албайт. Бир бөлүгү катары албетте туура дөңгөлөк. Эми элестетип көрүңүздөрчү, арабаны дөңгөлөксүз. Демек, араба жүрбөй эле бир ордунда эле тура бермек. Же болбосо биз өзүбүз түртө алмакпыз дегендей. Бул жакта мынакей араба өзүнчө бир бүтүндүк болуп жатат, ал эми анын бөлүгү дөңгөлөк экен. Кийинки дарак. Дарак бул билесиздер, бак. Бул дарак өзү гана бүтүндүк болуп жатат. Ал эми анын бөлүгү катары биз эмнени айтсак болот? Албетте туура бутак. Бутак. Бул дагы бутак өз алдынча дарак боло албайт. Дарак болсо бутаксыз дарак боло албайт дегендей, бири бирине аябай байланыштуу. Демек, дарак бүтүндүк, ал эми бөлүгү бутак катары каралды. Дагы сиздердин оюңуздар боюнча дарактын кандай бөлүктөрү болушу мүмкүн бутактан башка? Ооба, туура. Жалбырак болушу мүмкүн, тамыр болушу мүмкүн, же болбосо сөңгөгү болушу мүмкүн, жана башка ушул сыяктуу. Эми достор, бул бүтүн бөлүк байланышы дагы өз ичинен эки топко бөлүнөт. Бул биринчиси түшүнүк жана анын бир өңчөй бөлүктөрү. Мындайча айтканда, мындай бир бүтүндүк нерсенин майда, эң майда бөлүктөрү да. Анда жазып алыңыздар. Биринчи бөлүгү түшүнүк жана анын бир өңчөй бөлүктөрү. Дубал кирпичтен куралган сымал көптөгөн заттар менен түшүнүктөрдүн бири-бирине окшош бир өңчөй майда бөлүктөрү болот дейт. Демек, биз бул жактан кайсы сөзгө көңүл бурабыз? Көбүнчө майда бөлүктөрүнө. Биринчи бөлүнүшүндө майда бөлүктөрүнө көңүл бурат экенбиз, бир бөлүктүн. Бул жака саат, мындай үлгү-жүктү жазып атам, саат. Сааттын бир эң майда бөлүкчөсү катары биз эмнени алсак болот? Албетте туура мүнөттөр. Мүнөттөрсүз саатты биз эч элестетип айта албайбыз. Демек, саат бул бүтүндүк болуп жатат. Ал эми бүтүндүктүн бир бөлүгү катары мүнөттү биз алдык. Кийинки мисал километр. Километр бул өзү эле бир бүтүндүк болуп жатат. Эми бөлүгү катары эмнени алсак болот? Албетте туура метр. Бөлүгү километр, бүтүндүгү километр, бөлүгү болсо метр болду. Кийинки мисалды жазсак, апта. Балдар, апта деген сөздү түшүнөбүз, баарыбыз эле. Апта бул жума, жуманы айтабыз. Бир жумада канча күн бар? 7 күн бар. Демек, бир аптада 7 күн бар дегендей. Мен өзүм эле айтып жатам, апта деген бул бүтүндүк болуп жатат. Ал эми бөлүктүн бөлүгү катары биз күндөрдү алабыз. Мисалы, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн,
деп 7 күнгө чейинки күндөр аптанын bir бөлүгү катары эсептелинет экен. Кийинки мисалды жазсак, область. Областтын бул бүтүндүк болуп турат, бөлүгү катары эмнени алсак болот областтын? Туура айтасыздар, район. Районду алсак болот. Же болбосо достор, бул жакта областтын ордуна мамлекет деген сөз болсо, мамлекетти биз бүтүндүк катары кабыл алмакпыз дагы, ал мамлекеттин бөлүгү катары областты алмакпыз. Демек, областтын бөлүгү район болот. Аны районду биз эгерде бүтүндүк катары алып, бөлүгү катары балким айылдарды же шаарчаларды эсептеп кете берсек болот экен. Сиздерге түшүнүктүү болуп жатат деген ойдомун. Эми кийинки экинчи бөлүгүнө өтсөк. Экинчи бөлүгү түшүнүк жана анын конкреттүү мүчөсү. Түшүнүк жана анын конкреттүү мүчөсү. Достор, жазып атасыздар деп ойлоп атам, жазып алыңыздар, баардыгы сиздерге керек. Мында биз биринчи бөлүктө бир майда бөлүгүн тапканбыз, ал эми экинчисинде биз конкреттүү мүчөсүн табат экенбиз. Түшүнүп жатасыздар, конкреттүү деген сөздү. Мында түшүнүктөр майда бөлүктөрдөн куралса да, алардын ар кандай өзгөчө конкреттүү бир бөлүктөрү болушу мүмкүн дейт. Мисалы алсак, куш дейлик. Куш бул билебиз, канаттуулардын бир түрү. Бул куштун бөлүгү катары биз канатты алабыз, конкреттүүсү. Демек, биз канатсыз кушту элестете албайбыз деген сөз. Куш бул жактан бир бүтүндүк болуп жатат, ал эми бүтүндүктүн конкреттүү бөлүгү катары биз канатты алдык. Кийинки мисал, бул жакта дагы араба, дөңгөлөк. Араба, дөңгөлөк. Мында да байкасаңыздар, мен жогоруда жалпы бүтүн бөлүккө мисал келтиргенде дагы араба, дөңгөлөк деген үлгү жүктү алгам. Бул жакта дагы алып жатам. Анткени сиздерге түшүндүргүм келип жатат. Араба бул өзүнчө бир бүтүндүк болуп атат дагы, анын конкреттүү бөлүгү катары дөңгөлөктү алдык. Эмне үчүн? Анткени араба дөңгөлөксүз жүрбөйт, бир ордунда эле тура берет. Же болбосо биз аны күчкө салып эле түртүп албасак. Кийинки китеп. Мукаба. Китеп дегенди өзүңүздөр билесиздер, биз билим алчу нерсе. Демек, анын бөлүгү катары мукаба алынат экен. Мукабасыз биз дагы китепти элестете албайбыз. Кийинки бул жакта дагы бак жана бутак деген үлгү жүк жазып коеюн. Бутак. Мында дагы балдар, бакты элестетип көргүлө. Мында эле өзү эле бак турат деп койгу, узун болуп, бирок анын бутактары жок. Демек, бак бутактарсыз көркүнө келбейт деген сөз. Демек, бак бул кандайдыр бир бүтүндүк болуп жатат, анын конкреттүү бөлүгү катары бутак эсептелинди. Мынакей эки бөлүктү түшүндүңүздөр деп ойлойм. Биринчи бөлүгү бул майда бир бөлүгүн табат экенбиз, экинчисинде биз бир бүтүндүктүн конкреттүү мүчөсүн табат экенбиз. Достор, бүгүнкү биз темабызды бышыктоо максатында сиздер менен азыр көптөгөн алыда мисалдарды биргеликте иштеп көрмөкчүбүз. Анда эмесе бул жакта мисалдар. Биринчи мисалда үлгү жүк авто унаа жана тетик. Мен баягы сиздерге аналогияны табуунун жолдору дегенде 3 кадамдан турган ыкмаларды өтүп бергенмин. Ошону эске салабыз. Биринчи ыкма үлгү жүктү байланыштырып туруучу сүйлөмдү түзүп алмакпыз. Экинчисинде, экинчи кадамыбыздан
Ошол байланыштыруучу сүйлөмгө варианттарды дагы салыштырып сүйлөмдөрдү түзүп көрмөкпүз. Ал эми үчүнчү кадамда болсо, биринчи жана экинчи кадамдарда табылбай калган вариант болуп калса, анда кайрадан биз байланыштыруучу сүйлөмдү оңдоп чыкмакпыз. Мен ойлойм, унуткан жоксуздар деп, анда эмесе азыркы мисалдарды биз ошо 3 кадам аркылуу жоопторду туура тапканга аракет кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Автоунаа тетик. Буга кандай байланыштыруучу сүйлөм түзүп алсак болот? Билесиздер, болушунча кыска, түшүнүктүү кылып түзүп алабыз. Биринчи сүйлөм бул автоунаа тетиктерден турат дейлик. Автоунаа тетиктерден турат. Менин байланыштыруучу сүйлөмүм болушунча кыска жана түшүнүктүү болду деп ойлоп жатамын. Анткени өзүңүздөр билесиздер, автоунаа дегенде эле бул өзү эле мындай даяр машина болуп турбайт. Сөзсүз түрдө анын ар бир тетиктери бар. Ички запчасттары же болбосо сырткы эшик терезелери бизге көрүнүп турчу, жана башка. Эми биз бул биринчи кадамдан өттүк, анткени байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Экинчи кадамга өтө турган болсок, бул ар бир 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөм түзүп алабыз. Демек, кеттик. Куш, тумшук дейт. Куш тумшуктардан турат десек. Куш тумшуктардан турат. Жок, бул туура эмес болуп калды. Анткени куш билесиздер, канаттуунун бир түрү. Ал эми канаттуунун бир бөлүгү катары бул тумшук кетет. Демек, бирок кушту биз билебиз, жалаң гана тумшуктардан турбайт, анын канаты бар жана башка дегендей. Демек, бул туура эмес экен. А варианты. Кийинки бөлмө жана эмерек дейт. Бөлмө А болду. Бөлмө эмеректерден турат. Элестетип көрүңүздөр, бөлмөнү билебиз. Үйүбүз өзү негизи бир бүтүндүк катары алсак, анын бөлүктөрү катары бөлмөлөр кетет. Ашкана бөлмөсү, же уктоочу бөлмөсү, же коноктошуучу бөлмө катары. Демек, биз бөлмөлөрдүн эмерек деген бул билебиз, мебелдер экен. Бөлмө демек эмеректерден турбайт, билебиз. Анткени бөлмө бул кирпичтерден турат жана башка дегендей. Демек, Б варианты дагы азырынча туура эмес болуп жатат. Эми В вариантын ала турган болсок, жүк жана журкан төшөк дейт. Жок, калга, тутка экен. Калга, туткалардан турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Калга туткалардан турат дейт. Калга туткалардан турабы? Жок, албетте турбайт. Демек, азырынча В варианты дагы туура эмес болуп жатат. Эми Г вариантын алсак, жүк, журкан төшөк дейт. Жүк, журкан төшөк турат. Бул жакка көңүл буруңуздар. Жүк деген сөз бул кандай сөз? Эмне дегенди билдирет? Жүк деген сөздү кандай эле биз эмнени элестетебиз? Албетте биз апаларыбыздын сандыгынын үстүндө жыйылып турган жүктү элестетебиз. Жүк болсо эмнеден турат?
жууркан төшөктөрдөн турат. Жууркан төшөктөрдү биз бүктөп сандыктын ичине жыйнап койсок, бул апаларыбыздын жүгү катары эсептелинет. Демек жүк жууркан төшөктөрдөн турат экен. Демек азыр биз Г варианты туура деп таап алдык. Анткени бул 4 варианттын ичинен 3 варианттын туура келбей калды. Биз түзүп алган байланыштыруучу сүйлөмгө. Анан биз аягында 1 варианты туура катары таап алдык дагы. Г вариантын бул жактан коркпостон белгилей берсек болот. Эми бул жакка көңүлүңүздөрдү бурам. Үлгү жүктө автоунаа жана тетик болуп жатат. Ошондой эле автоунаа бир бүтүндүк болуп жатат дагы, тетик болсо ошол бүтүндүктүн бөлүктөрү катары кетип атат. Демек бул жактан А вариантына куш, куш бул кандайдыр бир бүтүндүк, ал эми тумшук, ал бүтүндүктүн бөлүгү катары эсептесек болот экен. Пока бул туура деп туралык. Эми бөлмө жана эмерек. Бөлмө бир бүтүндүк болуп жатат, эмерек анын бөлүгү катары каралбайт. Анткени мен пай дубалы, дубалдары болсо, анда бөлмөнүн бөлүктөрү катары кетмейт, эмерек кетпейт, андыктан туура эмес. Эми каалга тутка десек, мында дагы каалга бүтүндүк катары, ал эми бөлүгү тутка болуп жатат. Бул дагы туура эмес. Эми жүк жана жууркан төшөк деп турат. Жүк кандайдыр бир бөлүк, бүтүндүк, анын бөлүгү катары жууркан төшөк болуп жатат десек, бул дагы туура болуп калды. Азыр өзүңүздөр байкадыңыздар, биз эгерде ошентип эле бул бүтүндүгү, бул бөлүгү деп эле алып туруп карай турган болсок, анда бизде эки варианттын туура болуп калмак дагы. Биз ойлонуп отура бермекпиз, кайсынысы туура болду экен депчи. Демек биз байланыштыруучу сүйлөмдү сөзсүз түрдө түзүшүбүз керек экен деген ойду айткым келип жатат. Ошондуктан эринбестен байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп жана экинчи кадам, үчүнчү кадамдарды дагы колдонуп, үлгү жүктүн туура вариантын табууга аракет кылыңыздар. Андай эмесе А варианты туура болду. Эми экинчи мисалга өтсөк, бул жакта автоунаа жана капот деп турат. Билесиздер, кандайдыр бир автоунаанын бир бөлүгү катары биз капотто алалы. Кандай биз байланыштыруучу сүйлөм түзүп алсак болот? Сиздер дагы ойлонуп, байланыштыруучу сүйлөмдөрдү дагы түзүп көрсөңүздөр болот. Жеке эле менин байланыштыруучу сүйлөмүмдөй эмес, өзүңүздөр каалооңуздар менен дагы түзүп текшерип көрүңүздөр. Анда мен мындай байланыштыруучу сүйлөмдү түзөйүн. Автоунаанын бир бөлүгү бул капот деп алдым. Мен ойлоп жатам, аябагандай кыска жана түшүнүктүү байланыштыруучу сүйлөм түздүм деп. Эмесе бул биринчи кадамдан өттүк, эми экинчи кадамга өтсөк. Экинчиде каалга туткан, кулпу, ачкыч, ийне, жип жана чач, баш деген үлгү жүктөр турат. Эми тактабуу үчүн анда кеттик. Асы каалга тутка. Каалганын бир бөлүгү тутка, тутка дедик. Бул жакта чындыгында каалганын бир бөлүгү катары тутка эсептелинет. Азырынча мен туура деп эсептей турамын, бирок азырынча достор, биринчиси эле туурадай көрүндү, демек А варианты туура окшойт деп туруп эле биз шашып А вариантын белгилеп салсак, анда биз жаңылгандык болобуз. Анткени алдыда бизде дагы 3 вариант турат. Сөзсүз түрдө биз 4 вариантын карап бүткөндөн кийин гана бир вариантты белгилешибиз керекпиз. Биринчи же экинчи же үчүнчү варианттарда гана туура жооп табылгандай сезилсе гана белгилеп коюу туура эмес болуп калат. Б вариантында кулпу ачкыч дейт. Анда байланыштыруучу сүйлөмдү түзсөк,
Кулпунун bir bölügü açkıç. Карасаңыздар балдар, кулпунун bir bölügü açkıç деп. Бул туура эмес болуп калат. Анткени кулпуну билесиздер, бул такыр өзүнчө bir бүтүндүк, Анын бөлүгү катары ачкычты биз эсептей албайбыз. Анткени ачкыч дагы өзүнчө bir бүтүндүк, өкөтең өзүнчө bir заттар. Демек, бул кулпунун bir bölүгү катары биз ачкычты эсептей албайт экенбиз. Демек, бул туура эмес болуп жатат. Азырынча В варианты ийне жип. Ийне bir bölügü жип. Бул жактан да караңыздар, ийне деген бул билебиз, баарыбыз эле бир нерсени тигүүчү нерсе. Бул ийнени bir bölügü катары биз жипти эсептей алабызбы? Жок, албетте. Анткени ийне бул өзүнчө bir bölүк, жип болсо бул өзүнчө bir bölүк зат деп айта алабыз. Демек, бул дагы бизде туура эмес вариант болуп жатат. Эми Г варианты. Г чач жана баш. Чачтын bir bölügü баш. Мында карасаңыздар, чачтын bir bölügü баш дейт. Бул жакта туура эмес болуп калды. Анткени эгерде чачтын деген сөздүн ордуна баш деген сөз бул жакта болуп калса, мисалы баш. Бул жакта чач. Демек, баштын bir bölügü катары биз чачты ала турган болсок, анда туура болуп калмак. Анткени башыбызда чачтар жайгашкан эмеспи. Бирок бул жакта баш аягында келип жаткандыктан, чачтын bir bölügü катары башты биз эсептей албай калабыз. Демек, Г варианты дагы бизде туура эмес болуп калды. Эми көңүл бурсак, 3-чү кадамга өтүп, биз бул жактан 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Ал байланыштыруучу сүйлөмдүн 3-өсү ката болуп калды дагы, 1-өсү туура болуп калды. Демек, биз туура тааптырбыз жоопту. А вариантын белгилеп коюңуздар. Эгерде бул жактан 2 байланыштыруучу сүйлөмүбүз туура болуп калса, анда демек биз кайра 1-чи кадамга өтүп, байланыштыруучу сүйлөмдү башкача жол менен түзүп алып, анан кайрадан тапканга аракет жасамакпыз. Демек, биздики А варианты туура болду. Достор, андан ары дагы биз мисалдарыбызды уланта бермекчибиз. Сиздер менен 2 мисалды карап өттүк. Эми 3-чү үлгү жупка көңүл бурсак. Бул жакта үлгү жуп катары телевизор жана экран деп берилди. Жанагыдай эле мынакей bir бүтүндүк катары телевизорду алдык дагы, телевизордун bir bölügü катары экран каралып жатат. Демек, биз азыр 4 вариантын окуп көрөбүз. Стакан, айнек, автоунаа, дөңгөлөк, ботинке, байпак, жарма, талкан болуп жатат. Демек, биз бул жактан bir конкреттүү бөлүгүн табышыбыз керек экен. Бүтүн бөлүк байланышында 2 топко бөлүп туруп, бирөөсү майда бөлүгү, экинчиси катары биз конкреттүү бөлүктү табышыбыз керекпиз деп айтканбыз. Демек, азыр бул жактан конкреттүү бөлүктү табышыбыз керек болуп жатат. Анда мен 3 кадам аркылуу эле тапканга аракет кыламын. Байланыштыруучу сүйлөм түзүп алсам. Телевизор, экран. Конкреттүү бөлүгү экран. Мынакей телевизордун конкреттүү бөлүгү бул экран деп алдым.
Demek azыр мен бул байланыштыруучу сүйлөмдү биринчи кадамдан өттүм. Эми экинчи кадам боюнча текшере алсак. Стакан айнек. Мында ай стакандын конкреттүү бөлүгү айнек. Мында көңүлү бурсак, стакандын конкреттүү бөлүгү катары биз айнекти ала албайбыз. Анткени стакандар балким айнектен эмес жыгачтан болушу мүмкүн, же башка бир нерседен жасалышы мүмкүн. Демек, бул А варианты азырынча бизде туура эмес болуп жатат. Эми Б вариантын алсак, автоунаа дөңгөлөк. Автоунаанын конкреттүү бөлүгү дөңгөлөк деп алдык. Карасаңыздар, автоунааны биз бүтүндүк катары алып жатабыз дагы, анын бир бөлүгү катары дөңгөлөктү алдык. Биз бир эле бир өңчөй бөлүгүн алган жокпуз, биз конкреттүү бөлүгүн издеп жаткандыктан, демек биз жогорудагы мисалдарда дагы айтып өткөнбүз, автоунааны биз дөңгөлөксүз элестете албайбыз. Анткени эң негизгиси автоунаанын бул дөңгөлөктөрү анткени жүрүүгө жардам берет эмеспи. Демек, азырынча Б вариантын туура деп эсептей турсак болот экен. В. Ботинке жана байпак. Ботинкенин бир конкреттүү бөлүгү байпак. Карасаңыздар балдар, ботинке деген бул эмне? Ооба, бул бут кийим катары билебиз. Ал эми байпак деп турат, бул жакта байпак. Бул байпакты биз бут кийим деп эсептейбиз. Бул дагы бутка кийүүчү кийимибиз. Демек, ботинкенин конкреттүү бөлүгү катары байпакты эсептей албайбыз. Балким кожадан жасалган болсо, анда байпактын ордуна кожа болсо, анда туура болуп калмак. Демек, байпак ботинкенин эч кандай конкреттүү бир бөлүгү боло албайт экен. Демек, В варианты дагы бизде туура эмес болуп чыкты. Эми Г варианты жарма, талкан. Жарманын конкреттүү бөлүгү жарма, талкан. Бул жактан карап көрсөңүздөр, жарманын конкреттүү бөлүгү катары биз талканды алдык. Буну туура деп ойлойсуздарбы? Албетте, менин оюмча туура, анткени жарманы биз талкандан гана жасайбыз. Демек, Г варианты дагы туура болуп жатат. Эми биз бул жактан алганбыз А вариант, Б вариантын өтсөк, автоунаанын конкреттүү бөлүгү катары дөңгөлөк. Демек, биз ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Дөңгөлөктөн башка дагы балким бир мотору же башка нерселери жок болуп калса, анда жүрө албай калмак деп. Дөңгөлөктөн башкасы бар болсо, жүрө алат экен. Демек, биздин туура вариантыбыз Г варианты болуп чыкты. Анткени жарманын бир конкреттүү бөлүгү катары талканды эсептейбиз. Талкансыз жарма жасалбайт. Демек, Г варианты туура. Азыр эми 4-үнчү мисалга өтсөк, 4-үнчү мисалда мындай үлгү берилиптир бизге: канаттуу жана тумшук. Канаттуун биз конкреттүү бир бөлүгү катары тумшукту алып жатабыз. Албетте, канаттын дагы
конкреттүү деп бул жакта айта албайбыз, анткени конкреттүү бөлүү катары эмне болмок? Канат болмок. Демек, азыр биз майда бир бөлүкчөсүн табышыбыз керек экенбиз. Анда жазып алабыз. Канаттуунун bir bölügü тумшук. Тумшук деп бул байланыштыруучу сүйлөм болду. Эми жырткыч азуу экинчи кадамга өтө турган болсок, жырткычтын bir bölügü азуу. Азуу дедик. Б варианты, азыр бардыгына байланыштыруучу сүйлөм түзүп алып, өсүмдүк гүл. Өсүмдүктүн bir bölügü бул гүл. Эми В вариантыныкы то асказо. Тоонун bir bölügü асказо. Г вариантыныкы саз дария. Саздын bir bölügü дария. Эми карап көрүңүздөр балдар, биздин биринчи байланыштыруучу сүйлөмүбүз канаттуунун bir bölügü тумшук деп алдык. Биз канаттууну өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр, канаттууну канатсыз, тумшуксуз биз элестете албайбыз. Тумшугунун жардамы аркасында алар тамактанышат, ал эми канатынын жардамы аркасында уча алышат дегендей. Эми анда кеттик. Жырткычтын bir bölügü азуу дейт. Жырткыч дегенди билесиздер, жаныбарлар бөлүнөт, өз ичиненчи. Демек, жырткыч жаныбарлар дагы бар. Анда жырткычтын bir bölügü катары азуу дейт. Балким азуу тиштери менен жырткыч жаныбарлар өздөрүнө керектүү тамакты тиштеп жеши мүмкүн деп айта турган болсок, азуулар маңдайда жайгашпайт, албетте тескерисинче жаактын эң арткы бөлүктөрүндө жайгашкан. Демек, азырынча буну биз туура эмес дей туралык, бирок азырынча. Эми Б вариантына өтсөк, өсүмдүктүн bir bölügü бул гүл дедик. Өсүмдүктү билесиздер, өсүмдүктөн дагы бир көптөгөн түрлөрү бар. Алардын бир майда бөлүгү катары биз гүлдү эсептей алабыз десек дагы бул туура болуп жатат. Эми В варианты тоонун bir bölügü асказо дейт. Тоонун bir bölügü асказо болуп жатканда биз майда бөлүгүн ала турган болсок, балким асказолорду билесиздер, аябай бийик деп. Демек, биз мындай эле жапыз тоо дей турган болсок, анда бул вариант туура болмок. Демек, В варианты дагы бизде туура эмес болуп жатат. Эми саздын bir bölügü катары дарыяны карасак, бул туура болбой калат. Дарыя дегенди билесиздер, суусу көп агып жаткан дарыя болуп жатат. Ал эми саз болсо, бул адамды өзүнө сооруп алчу, бир нерсени өзүнө сооруп алчу жерде эле бир аз эле жерден көтөрүлүп турган суу болуп алат, жердин астына тартып алуучу нерсе. Демек, саз деген такыр башка маани берип жатат, дарыя дагы башка маани берип жатат. Демек, Г варианты бизде туура эмес болду. Демек, өсүмдүктүн bir bölügü катары гүл деген бул туура болду. Демек, Б варианты туура деп белгилеп алыңыздар. Достор, андан аркы мисалдарыбызды дагы улантып кете беребиз. Азыр мен силерге 5-чи мисалдагы үлгүдү токсом, уй жана туяк.
Мында караңыздар, биз азыр байланыштыруучу сүйлөм түзүп, бул 3 кадамдын жардамы аркасында таап көрбөйбүз. Биз тескерисинче жанагы бүтүн бөлүк байланыш боюнча гана таап көргөнгө дагы үйрөнүп көрөлүк. Эми уйду карасаңыздар, бул өзүнчө бир бүтүндүк болуп жатат. Ал эми уйдун бөлүгү катары биз туякты алдык. Бул бөлүк болуп жатат, бул бүтүндүк болуп жатат. Туяк, эми уйду элестетсеңиздер, уйдун буттары бар, башы бар, мүйүзү бар. Буттарында дагы туяктары жайгашкан. Демек, уйдун кандайдыр бир сырткы көрүнүшүндөгү бөлүгү болот. Ошондо биз ар бир 4 варианттын окуп көрөбүз дагы, бул жакка көңүл бурабыз. Мисалы үчүн, бул жакта уй жазылып турабы? Уй бул жаныбар болот. Жаныбардын сырткы бөлүктөрүнүн бири туяк болот. Демек, бул жактан биз биринчи үлгүдүктүн биринчи вариант жагынан жаныбарларды издеп көрөбүз дагы, анын сырткы келбетине байланыштуу жоопту таап көрөбүз. Азыр карагыла, жоору чеңгел. Бул жоору бул жаныбар эмес, жандык эмес, чеңгел дагы анын бир бөлүгү катары эсептелбейт. Демек, бул вариант туура эмес экен. Эми Б вариантын алсак, маймыл жана куйрук деп жазылып турат. Маймыл бир өзүнчө бир бүтүндүк. Анткени маймыл бул жаныбар болуп жатат. Биринчиден уйдагы жаныбар. Биз азырынча бул маймылды туура дей туралык дагы. Эми бул экинчи жууна көңүл бурсак, куйругу дейт. Маймылдын куйругу болуп жатат. Туяктагы бир уйдун сырткы бөлүгү болгон, маймылдын куйругу дагы өзүнүн бир сырткы бөлүгү болуп жатат. Демек, азырынча туура дей туралык. Б вариантына өтсөк, арстан жал. Балдар, кечиресиздер, эгерде Б варианты бизге туурараак сезилип калса эле, демек Б варианты туура турбайбы деп белгилеп койбойбуз. Билесиздер, сөзсүз түрдө В, Г варианттарын сөзсүз карап туруп, анын акырында жыйынтык чыгарабыз. Арстан жал дейт. Мисалы үчүн, арстандагы бул жаныбар болуп жатат, анын жалы. Эми бул жалдагы башына жайгашкандыктан туура келбей калды. Анткени туяк болсо уйдун бул баш бөлүгүндө эмес, ылдыйраак бөлүгүндө болгондуктан биз В варианты дагы туура эмес дейт экенбиз. Эми Г варианты жылан жана у дейт. Бул үлгүдүктө жылан үлгүсү болуп жатат. Жыландагы бул жандык жаныбарды алабыз, бирок у жыландын сыртында жайгашкан эмес, тескерисинче ички органы тилинде жайгашкан. Демек, бул вариант дагы туура эмес болуп жатат. Анда мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, 3 вариант туура эмес болду дагы, бир вариант туура болуп калды. Демек, биздин туура жообубуз маймыл, куйрук болот экен. Белгилеп коюңуздар, анткени маймыл бир бүтүндүк болуп жатат, ал бүтүндүктүн бир бөлүгү катары куйрук каралды. Эми кийинки мисалыбызга өтсөк, учак, канат дейт. Учакты билесиздер, самолет мисалы, же вертолет дейли, анын канаты бар болот. Демек, буну биз жандык катары албаңыздар, куштун канаты депчи, учактардын дагы канаты болот эмеспи. Анда кеттик. А варианты саба, кымыз, топоз, мүйүз, уна, дөңгөлөк, суу, стакан. Мисалы үчүн, учак канаттан жасалат деген байланыштыруучу сүйлөм түзүп койсок, бул жакта саба, кымыз десек да туура эмес болуп калмак. Андай эмесе биз баягы эле бүтүн бөлүк боюнча эле тапканга аракет кылалы. Учак бул бир бүтүндүк болуп жатат. Ал эми учактын бөлүгү катары канатты алып жатабыз. Анда эмесе Асы саба, кымыз. Сабаны мейли алдык бүтүндүк катары, бирок сабаны билесиздер, кымыз куюучу идиш. Демек, биз бөлүгү катары кымызды албайбыз, анткени кымызды биз жөн гана сабанын ичине куюп коебуз. Ал эми сабанын бир бөлүгү кымыз болбойт. Мисалы үчүн, тери болсо, саба териден жасалат эмеспи?
анда туура болмок. Демек бул бизге бөлүк боло алган жок. Сабанын бөлүгү боло алган жок. Демек А варианты туура эмес экен. Андан кийин топоз мүйүз деп алдык. Бул жакта топоздун bir майда bir бөлүгү катары мүйүздү ала турган болсок, бул дагы туура эмес болуп калат. Анда эмесе балким биз мүйүзү катары деле кабыл алсак болот. Бирок бул жакта учак деген бул кандайдыр бир унаа катары кабыл алынат. Ал эми топоз болсо унаа катары кабыл алынбайт. Бул жаныбар катары кабыл алынат да. Демек ошондуктан Б вариант туура эмес. Биз бөлүгү болсо эле бул туура экен деп белгилеп коюудан качышыбыз керек. Анткени биз үлгү жупка, суроодогу үлгү жупка сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Бул учак болсо, учак бул унаа катары берилип жаткандыктан, демек биз унааны табышыбыз керек экенбиз деп, же болбосо бөлүктөр болсо бөлүктөрдү табыш керекпиз дейбиз. Анда эмесе В вариантын өтсөк, унаа дөңгөлөк деп турат. Мында байкасаңыздар, учактагы, унаадагы бул жалпы жонунан унаага кирет. Демек, унаанын бөлүгү катары дөңгөлөк каралып жатат. Биз билебиз, дөңгөлөксүз унаа жүрө албайт. Демек, бизде азырынча В варианты туура болуп жатат. В варианты туура көрүнсө эле белгилеп койбойбуз, анткени алдыда бизде В варианты күтүп турат. Суу стакан дедик. Суу билебиз, бул табигый зат, иче турчу нерсе. Ал эми стакан болсо, биз макул сууну ичерде стаканга куюп алышыбыз мүмкүн, же кружкага куюп алышыбыз мүмкүн, же чыныга дегендей. Демек, суунун бир бөлүгү катары стаканды биз эч карай албайбыз, анткени бул туура келбей калат. Демек, биз туура жоопту таптырбыз. В варианты. Унаанын бир бөлүгү катары дөңгөлөк каралды, а бул жакта учактын бир бөлүгү катары канат каралган. Достор, бүгүнкү темабызга байланыштуу мисалдардын аягына келип жеттик. Эми мен сиздерге ушул бүгүнкү бүтүн жана бөлүк байланышы боюнча үй тапшырманы беремин. Сиздер иш дептерлериңиздерге жазып алып, сөзсүз түрдө үйдөн аткарышыңыздарды каалаймын. Эми бул жака мен ара тиш деген үлгү жупту жазып койдум. Мен сиздерге тагыраагын айтып коеюн. Бүтүн бөлүк байланышы 2 топко бөлүнөт эмеспи? Сиздер ошонун биринчиси эмес, экинчи бөлүгүнө коюп тапсаңыздар туура келип чыгат. Демек, тагыраак айтканда, бул сиздер бир бүтүндүктүн конкреттүү бөлүгүн табат экенсиздер. Жака жазып алыңыздар, конкреттүү деп. Конкреттүү бөлүгүн табасыздар. А варианты пенал калем, Б варианты ийне уч, В варианты балта сап, жана Г варианты бак шак. Ошол эми мен ойлоймун, сиздер жакшылап ойлонуп, байланыштыруучу сүйлөм түзүп, 3 кадамды тең аткарып көрүп, үй тапшырманы аткарасыздар деген ишеничтемин. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабагыбыздын соңуна жеттик. Мен ишенип турамын, сиздерге кызыктуу жана түшүнүктүү болуп жатат деп. Анда эмесе, баарыңыздарга ийгилик каалаймын, көңүлдүү күн каалаймын. Саламатта калыңыздар.